3-октябрь күнү эртең мененки саат 8:00 тартып Кыргызстанда шайлоо алдындагы үгүт иштери токтоп, жымын-жырттык күнү башталды. Аталган мөөнөттөн тарта шайлоого 24 саат калганда шайлоо жарышына түшкөн партиялардын кандайдыр бир үгүт иштерине тыюу салынды. Ал эми өлкөдөгү жаңыланууга ылайык берилген маалыматтардын жана шайлоочулардан келип түшкөн арыздарды кароонун негизинде 2020-жылдын 24-сентябрына 3.523.554 жарандык камтыган акыркы тизме түзүлгөн. Алдын ала жана акыркы тизмелердин айырмасы 94.511 жаранды түзгөн. Шайлоочунун туруктуу жашаган жеринен башка шайлоо дареги боюнча добуш берүү ниетин билдирүү укугу эл аралык алдыңкы тажрыйбага дал келет. Бул улуттук мыйзамдардагы прогрессивдүү ченем болуп саналат. Анын жардамы менен эркин жүрүү укугу ишке ашат. 2015-жылы экинчи форма боюнча арыздарды кабыл алуу биринчи жолу колдонулган. Кийинки 2017-жылкы шайлоолордо жарандардын 10%дан ашыгы бул укукту активдүү колдонушкан. Учурда экинчи форма боюнча 496.239 жаран кайрылган. Экинчи форма менен 42.386 жаран 2 же андан көп жолу, 32.504 жаран 2 жолу, 5.810 жаран 3 жолу, 1.967 жаран 4 жолу, 872 жаран 5 жолу, 3 жаран 22 жолу кайрылган. Берилген арыздардын жалпы статистикасынан экинчи форма боюнча бир нече арыздарды алып салуунун натыйжасында жер которгон шайлоочулардын саны 441.010 жаранды түзгөн. 6.629 арыз бирин-бири кайталагандыгына байланыштуу же шайлоо участкаларында шайлоочулардын белгиленген санынан ашыкча болгондугу үчүн четке кагылган. Мындан сырткары быйылкы жылы Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясы дагы бир жаңы эрежени колдонду. Шайлоо участкасында бир жана экинчи формаларын колдонуу менен арыз берген ар бир шайлоочунун биометрикалык идентификациялоосу болуусу керек. Бул шайлоочулардын тизми боюнча шайлоонун ачыктыгын жана ишенимдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүндүк берет. Натыйжада 519.000 жаран биометрикалык идентификациялоодон өткөндүгү маалымдалган. Ошондой эле быйыл шайлоочулардын электрондук кабинети аркылуу арыз берүү мүмкүнчүлүгү ишке ашырылып, жалпы электрондук кайрылуулардын саны 16.152 түзгөн. Анын ичинде өзүнүн маалыматын тактоо үчүн 20 адам, калгандары экинчи форма боюнча онлайн форматта кайрылышкан. Ошол эле учурда шайлоочунун кабинети аркылуу 131 жаран 2 жолу, 1 жаран 3 жолу кайрылган. Тизме Chekit.gov.kg сайтында айтылгандай, алдыдагы парламенттик шайлоого карата 3.523.554 шайлоочу катталган. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаары 497.692, Ош шаары 179.972, Баткен облусу 284.265, Жалал Абад облусу 641.774, Нарын облусу 176.202, Ош облусу 682.603, Талас облусу 149.011, Чүй облусу 586.664, Ысык көл облусу 290.769, чет жерлерде 32.602 шайлоочу добуш берет. Алдыдагы парламенттик шайлоого карата жалпы 2474 шайлоо тилкеси ачылган. Эске сала кетсек, шайлоого жашы 18ге толгон биометрикалык маалыматтарын тапшырып, шайлоочулардын тизмесине кирген жарандар катыша алат. Шайлоочу өзү катталган шайлоо тилкеси боюнча гана добуш бере алат. 4-октябрда добуш берүү күнү Кыргыз Республикасынын өкмөт үйүндө Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүнүн уюштуруучулук маселелерин чечүүдө жана материалдык техникалык жактан камсыздоодо шайлоо комиссияларына көмөк көрсөтүү боюнча республикалык штабтын кол борбору иштейт. Добуш берүү күнү шайлоочулар электр жарыгынын, интернеттин жоктугу, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана байкоочулар тараптан беткап режиминин жана санитардык ченемдердин сакталбашы жана башка мыйзам бузуулар болсо, ишеним телефондоруна чалса болот. Ишеним телефондор 0312 66 28 58 62 51 19 66 28 51 94 14 54 96 03 11, факс номери 0312 66 61 97. Белгилей кетүүчү жагдай, бул номерларга чалуулар Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Бишкек шаардык түйүнүнүн стационардык телефондорунан акысыз, ал эми аймактардан жана уюлдук операторлордон учурдагы тарифтерге ылайык жүргүзүлөт. Канышай Ашимова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.